Тарда өнүктүрүүнүн алкагында Кыргызстанда кой чарбасын өнүктүрүү боюнча программа иштелип чыкты. Интенсивдүү кой чарбачылыгы концепциясынын алкагында негизги басым эт чарба багытындагы койлорду байлап семиртүү жана көбөйтүүгө арналат. Ал үчүн экструдивдик тоюттарды колдонуу менен күчтүү тоют базасын түзүү, ветеринардык кызматты жакшыртуу керектелет. Ошондой эле аталган концепцияда эт азыктарын экспорттоо, жүн жана терини кайра иштетүү каралган. Кепилдик фонду тарабынан иштелип чыккан программа аймактарды өнүктүрүүгө максатталган. Кепилдик фонд өзү жакын арада бир чоң программаны изилдеп сунуш кылып атат биздин айыл чарба элине. Мунун максаты айыл чарбада биздин койлордун санын көбөйтүү. Эгерде 2010 жылы 5 миллион эле баш болсо, бүгүнкү күндө 6 миллион 168 баш болуп атат. Былтыр 18 жылы. 17 жылга караганда болгон эле 90 миң койго башы көбөйдү.